Gır sүйбөгөн жүрөктагы жүрөкпү сууруп ташта андай чабал жүрөктө. Гырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттө. Саламатсыздар урматтуу теле көрөрмандар, чак түшмадан көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин студиябызга ар дайым эл ичиндеги өнөрпоздорду чакырып келебиз. Бүгүн дагы ушул студиябызга элден чыккан таланттарды ушул элдин көңүлүн алып жүргөн өнөрпоздорду чакырып келгенбиз. Алды менен тааныштыра кетейин. Ушул мен тараптан баштаганда жаш жигит Адилет Чолпонбек уулу келип отурат. Ошондой эле Чүй областтык маданият башкармалыгынын эл чыгармачылыгы кароосунагынын жеңүүчүсү, ушул элдик өнөрпоз Гүлайым Төлөбердиева эжекебиз келип отурат. Жана ошондой эле ырчы, обончу, номер 71 мектеп интернатынын музыка мугалими Эмил Камалов агайыбыз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Манайыңыздар кандай? Бүгүн чак түштө элдин манайын көтөрүшүбүз керек. Албетте биздин манай жакшы болуш керек. Анткени бизди миңдеген элдер көрүп отурат. Баягы чарчап чалыгып жайдын күнү бир аз эс алып, чайыбызды ичип, кайрадан ишибизди кылалы деп аткан элдин көңүлүн биз көтөрүп ачпасак анда болбойт. Ошондуктан баягы жайында кыштын камын көрүп, түшүмүн жыйнап аткан элге жакшы бир көңүлдүн ачканга аракет кылалы. Мен адегенде эле ушул Гүлайым эжеке сизден суроо бергим келип турат. Мына баягы элдик өнөрпоз дегенден кийин адам баласы ошол жаш кезинен баягы эңсеп, өзүнүн чыгармачылыгы, өнөргө болгон шыгын ушул элге тартуулайын дейт экен. Андыктан сиз дагы мына кезинде ушул музыкалык окуу жайын бүткөн экенсиз. Негизи эле ошол маданият, чыгармачыл жакта алып урушуп жүргөн экенсиз. Деги эле бул чыгармачылык, өнөр сизге кээ бирөө айтышат да, менден тайкелеримен, жаат энемден, тегимен бери келаткан, апам мыктырдачы эле, атам мындай эле дешип калышат да. Анан сизде ушул чыгармачылык жаатында ушул элге, телекөрөрмандарга өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, кандай болуп ушул өнөр жагына кызыгып калдыңыз? Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен кичинемден эле, тилим чыккандан эле ырдачымын. Бир туугандарымдын баардыгы ырдашат. Жалаң. Таятам комуз чертип, биз ага кошулуп үйдө ошентип чоңойгонбуз. Анан ошондон музыкалык окуу жайына тапшырып калгам. Анан көп жыл тарбиячы болуп эмгектенгем. Ошол бала бакчада. Бала бакчада. Ошол балдарды ырдап уктатып, ырдап ойнотуп. Андан кийин ошо өзүмдүн жеке ишим менен анан жеке чыгармачылык кылып, жеке ырдап жүрөм. Жалаң жеке экен да. Жеке чыгармачылык, жеке ишкерлик менен алектенип алып урушуп келатасыз. Жакшы экен, сизде бүт ошо туугандардын баардыгы ырдайт экен да. Сиздер өзүңүздөр чогулганды жөн эле өзүңүздөр бир концерт коет экенсиздер да. Ооба, 2 күн отурсак дагы ырыбыз түгөнбөй баардыгы ырдашат. Бири да калбайбыз. Мына мен башында эл менен амандашып атканда баягы ыр сүйбөгөн жүрөктөгү жүрөкпү деп, сиздин жүрөктөр, сиздин туугандардын жүрөгү бүт ырды сүйгөн, жалаң ыр менен жашаган адамдар экен. Андыктан өзүңүз дагы мынакей ырга жакын болуп, ырга жакын болгондо дагы биздин кыргыздын эң залкар обончусу, атактуу кишиси бул Ырысбай агабыздын чыгармаларына көп көңүл бурат экенсиз. Анда келиңиз ушул телекөрөрмандарга Ырысбай Абдыкадыровдун Жолу карын билгемин деген чыгармасын алып келген экенсиз. Анда сизге кезек берет. Kaçan ümidim, bile
жашоодо ак сүйүп мен өзүмө качандыр бир убакта жолугарым билбесем да бар экенин бул дүйнөдө бул жашоодо ак сүйүп мен өзүмө качандыр бир убакта жолугарым Ey barakelde бар болуңуз. Мынакей ушул кыргыздын залкары не деген керемет чыгармаларды жаратып кеткен, кулактан кирип бойдалган дегенде, андан кийин Гүлайым эже ушул негизден ырды тандаганда кандай карап өзүңүзгө кандай кылып тандайсыз? Биринчи сөзүнө маани берем. Анан сөзү жакса оонугам, анан экөө тең дал келишсе жакса, анан ырдайм. Жакшы, мынакей баягы концертте деле, концерт койгондо деле чыккан ырчы эки ырда анан кийин сахнанын артына кетет да. Анан сизге дагы бир ырды кезек берели. Эки ыр менен эжекени тердетип алалы, андан кийин жакшы жүрөк вальси деген жакшы чыгарма бар ушул. Адырдан үзүп алганым ачылган жыпар гүл мына алтындай болгон өмүргө ардайым шаттуу күн мына алтындай болгон өмүргө ардайым шаттуу күн мына Kırandan üzüp alganım kızargan kızıl gül mına kırçınday bolgon ömürgö kılımdar şattуу күн мына kırçınday bolgon ömürgö kılımdar şattуу күн мына Güldün da güldöy türü var Güldürdün gülünü bilip al Güldөгөн жыргаlı turmuşda Güldürdö güldöy süyü var Güldөгөн жыргаlı turmuşda Güldürdö güldöy süyü var Güldөгөн жыргаlı turmuşda Güldürdö güldöy süyü var Barakelde бар болуңуз. Эмил агай мындай кылалы, баягы жаш келсе ашка, жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Анан бул жерден эми Адилет мырза комузду кармап, күйлөнүп ушундай ырда берем деп отурат. Адилет мырза ушул өзүңдү кыскача тааныштырып, кайсыл окуу жайда окудуң, азыр каякта иштеп атасың, ошол боюнча айта кетем. Мен Нарын областынын Актал районунун кулуна болом. Ал жактан 11-ди бүткөндөн кийин эле шаарга келип, Ишаналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетке тапшырып, ал жактан аяктагандан кийин ошол музыка жагында эле кайта мектептерде алектенип, мектептер менен иштеп, мектепте музыка сабагынан бери азыр Эмил агай экөөбүз 71-чи мектеп интернатында чогуу иштейбиз, эмгектенип. Жакшы азамат. Арабаевда кайсы агайлардан тарбия алдың? Арабаевда биздин агайлар, эмгек сиңирген агайлар бар, кыргыз элине эмгек сиңирген. Атайбек Бөдөш, Кадыралы Артыков, Гүлбара Маматова деген чоң-чоң инсандардан сабак алдык. Жакшы, анда мынакей биздин телекөрөрмандар дагы Адилет келип ырда берет деп күтүп атат. Анда кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Калмурат Рыскуловдун оонуна таандык Курбуларга деген чыгармасын ырдап берейин.
чыгат үшкүрүп бөдөнүмдөн жалын коюлат жаңгыр болар өткөн күнүбүз барысынан кымбат туюлат биз мезгилди жылдың кылабыз ден соолукту жашыл куракта өкүнөбүз чогуу боло албай аргай жердин аргай куракта аргай жердин аргай куракта бул дүйнөгө келген нерсени кеткес кылып жасап койсочу белгисиз бир түндүн колунда кылыч турат бизди мойзочу мезгил мынчаң ылдам учат деп карыялар ойлуу сүйлөшөт билем андай токто болууга турмуштагың биздин үйрөтөт турмуштагың биздин үйрөтөт сак болгула азиз курбулар көңүл чөгү деген илдеттен колубузда журттун тагдыры мойнубуздан улуу милдеттен каалабаган колуң көтөрсүн биринбекин мында калчулар калганыбыз мекен буйурсаң өлүмгө даңырда барчулар өлүмгө даңырда барчулар өлүмгө даңырда барчулар Амат баракелде мынакей үнүң да Калмураттын үнүнө окшош экен да карачы мынакей Калмурат ошо замандаш курбу достордон эле айта кетейин дагы акталарын жаңы тилек айылынан болом ошол жерден Калмурат байкем дагы ошо жаңы тилек айылынан бизге тууган бөлө байкем болот жакын туруп жакын чоң апаларыбыз тууган анан ошолдон таасир алып ошол ырлан көп ырдап азамат ошо баягы атын унуткарбай ошо ырдай бер мынакей баягы аганын артынан ини чыгат деген ушул да ошо Калмураттын укмуш жакшы чыгармалары бар ошолорду аракет кылып ырдай бер демекчимин рахмат эмил агай келиңиз эми өзүңүз да кандай чыгармачылык кайра кызга берелиби ага чейин анда сизден сурайм ушул мына Ырыспай агабыздын чыгармаларын Гүлайым эжекебиз абдан жакшы ырдап атат сиз дагы ушул Ырыспай эке менен убагында бирге жүрүп бирге олтуруп дегендей сөздөрүн угуп калгансыз мына быйыл 80 жылдыгына карата көп иш чаралар өтүп атат аны айта кетсеңиз сиз дагы кыскача эми Ырыспай эке кыргыз үчүн бир жаралган Кудайдын бир жеткирген туңгуч тубасы талант эле ал кишинин мүнөздөрү дагы бир кызыктай шайыр шатман кээде кайгылуу образдарга түшүп кээде ырдап кээде ыйлап ушундай характерлери бар эле мүнөздөрү анан чогуу отуруп чай ичкен күндөрүбүз болгон анан мынтип калчу эле мен кыргыз үчүн бир тобурларды жараттым ошол мезгилде где-то 3,5 миллион кыргыз бар эле деби ар бир кыргыздын үйүн тыкылдатып мен Ырыспаймын десем бир күн түн өтөт мели бир күн чайын берет деп күлдүргөн сөздөрү бар эле анан кийин немелерге өзүнүн үй бүлөлүк темаларына катышып анын чөнтөгүндө 2 блокнот болчу эле биринде бүт акын жазуучулардын өзү чыгарган ырларынын немалары экинчисинде өзүнүн тамаша тууралуу жазган блокноттору бир аз отуруп чайлашканда эле ошо блокнотун алып туруп таза күлдүрүп шайыр отурчу эле чындыгында мына ошондой залкар инсандар бар үчүн кыргыз эли бар а кишинин дагы бир жоругун айтат ошол депутаттыкка болушпай койдурушкан экен ошто
Анан барган депутаттык кандидаттардын баары ошол жерде айтып атат дейт. Мен баланчаны аткарып берем, түкүнчөнү аткарып берем, жолуңарды оңдойм, сууңарды чыгарам десе, Ырысбай Абдыкадыровго кезек келген экен айтыптыр. Мен андайларды кыла албайм. Мен силерге келип ырдап берем. Болгон ишим ушу деп. Мына ошентиптир элдин баары кол чаап дейт. Ырысбай Абдыкадыровду шайлашкан дейт. Мына ошондой жан дүйнөсү таза адамдар бар болсун. Эми Ырысбайдын арманы деп атат, убакытка карап, мындай узагыраак да. Анан бул жакта да көп ырларга даярданып келген экенсиз. Эми чак түш болуп аткандан кийин бир жакшы шайыр, шатмандарга деле өтөр эле. Эжеке бул жерде мына аларча деп сонун чыгарма бар. Аларча эми кимдер гана келип аларчага суктанбайт. Кезинде мына Германиянын президенти, премьер-министри ал киши келип дагы суктанып кетпеди. Андыктан Сардарбек агабыздын кыргыз эл артисти мына ошого таандык аларчаны ырдап бербейсизби? Түшкөн суларга таңданасың эркем үнөз баладай, таңданасың эркем үнөз баладай. Булут айдап барат көктө кайыгын, булбул неге чыкпай калды дайынын, алаканын келет сылап тургусу, аларчанын ар бир талын кайынын, аларчанын ар бир чөгүн кайынын. Жайнайт жемиш күзгө чейин терилбей, сайрайт бир куш көзгө неге көрүнбөй. Ажайып коз жерлер арбын кыргызда, аларчабыз кудум бейиш төрүндөй, аларчабыз накта бейиш төрүндөй. Термелүүдө тонун жашыл килеми, терезеден кирет мөңгү илеби. Ар адамдын көңүл кушун көтөргөн, аларчанын аппак бизге тилеги, аларчанын аппак бизге тилеги, аларчанын аппак бизге тилеги, аларчанын аппак бизге тилеги. Баракелде, бүгүн өзү концерт коет окшойбуз. Алып баруучу мен музыкант Эмил агай, Гүлайым эжеке менен Адилеттин концертин коет окшойбуз. Эми мынакей негизи эле ар бир адамдын жүрөгүндө жаз болуп турган жакшы. Азыр мына жаз өтүп, жай келип турган учуру, антсе дагы дайыма бир жүрөктө гүлөнүп, ар бир адамдын жүрөгү, көңүлү калбай ушул көңүлү гүлдөй өсүп турса экен деген тилекти айталы. Сөзү Тургунбек Бекболотовдуку, обону Наамат Накешевдики экен, жүрөктөгү жаз деп, анда Гүлайым Төлөбердиева эжекебиз атабыз. Asıl zatım azabımda cırgalım, sensiz bilbeyim kanday ötmök жылдарым, салыгалыдın özün bilgen bir kügön.
Köçödü caz, üydü caz. Kene begen, kebeli begen düğünemaz. İşin canı, kökürükte utcalın. Cer yüzünde mendey bolup sügünaz. Köngülleri gip koldan sıyan Turgabay. Andan beri öttü yıllar bir dalay. Kağıt soğuk jatsa dağı bulturmuş. Kel atabız sezimderdi bulgabay. Jüröktü jaz, köçödü jaz, üydü jaz. Kene begen, kebeli begen düğünemaz. İşin canı, kökürükte utcalın. Cer yüzünde mendey bolup sügünaz. Jaro kerim, jırgalımda azabım. Kapiletten düşkön ele nazarım. Salıp aldım özüm bilgen bir külü. Çertip jürügümdün kılların. Jüröktü jaz, köçödü jaz, üydü jaz. Kene begen, kebeli begen düğünemaz. İşin canın, kökürükte utcalın. Cer yüzünde mendey bolup sügünaz. İşin canın, kökürükte utcalın. Cer yüzünde mendey bolup sügünaz. Ey barakelde, бар болуңуз. Баягы сизге көп басым жасап, сиздин чыгармачылыгыңызга басым жасап аткандан кийин дагы ошо сурагым келип турат. Негизинен ушул мына өзүңүз үнүңүз уккулуктуу, жүзүңүз жаркырап дегендей мурда кийин мындай ырларды жастырып, элге алып чыгып, ушундай кылгансызбы? Чыгып атасызбы? Учурунда сонун аркасынан элдик таланттарга чыгып ырдагам. Анан жанагындай 21-жылдарына катышып. Атайымда өзүңүзчө жеке ырдап, клиптер тарттырып чыгар элексиз? Жок, чогуу тарттырганбыз, айымдар тобу. Чогуу тарттырганбыз, жалгыз тартылган экен. Жакшы, мынакей биздин ушул элтерде канча деген көрөрмандар ал эмес, бизди 50ден ашык мамлекет көрөт. Анын ичинде Турцияда этникалык кыргыздар көрүшөт. Бардыгы сиздин үнүңүздү угушуп атат. Кудай буйруса чыгармачылык менен дагы өзүңүздүн жеке ушундай ырларыңызды жастырып клип тарттырат деген ойдобуз. Дагы бир ыр сизге беребиз, андан кийин Адилетке өтөлү. Мына жас келгенден кийин сөз мажырымтал көбөрөт да. Мына ошол сөзүм Эркан Токсобаева дейт, обону Советбек Курманбетовдук, мажырымталды. Жаз жаңыдан жарқып келген сирени гүлү
талдай жаш элек сүйүү нуру чачылганда турган сирен көйлөнүп тагдыр кошпой турам жалгыз карт таракка жөнөнүп каркыралар учуп өтсө катарлары бузулбай аттың неге айрылышты балким тагдыр ушундай көздөрүнөн оту жанып жаштар өтсө топтошуп махаббатым унутулган карт таракка окшошуп карт тарактын бутагына кар бүркүгүн келепти биз өткөргөн ар бир күн кайра баштан элестеп жаз жаңыдан жаркып келген сирен гүлүн ача элек мажырым тал жапжаш элек биз да талдай жаш элек мажырым тал жапжаш элек биз да талдай жаш элек биз да талдай жаш элек Баракелде бар болоңуз, дайыма ошол өзүңүз ырдагандай жаш болуп жүрө бериңиз. Жаштык деген не деген керемет ага. Эми Адилет келебай эми. Эми кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Мен даганда бир шаңбырак чыгарма аткарып берейин. Айтымталдайын жандарым калды. Сыймык Бешекеев агабыздын Кызганыч деген бир сүйүү темасына арналган. Кызганыч мынакей. Сөзү Туганбай Абиев, обону Сыймык Бешекеевдики. Кана эми бир көрөрмандарга бир көрүп аткан ар жакта телевидениянын ар жагында көрүп аткандарга бир көлөмүң болуп кичине деп бозо берчи. Gölümün bolup içine gözümdün batsan içine Görgüzbey alıp жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге караның болуп кичине каректин батсаң ичине каратпай телем өзүңдү каражы бузук кишиге Карасаң башка кишиге кан толо түшөт ичиме эриксе жүрөк булконуп ээ боло албайм күчүмө жанаша калсаң кичине жалдырап карайм жүзүңө Балекет кылбасаң экен башканын кирип түшүнө Билетип ою санамды билектей күйүп жанамды элестеп жүрүп өзүңдү Есинди болуп каламбы Кыйсып ыргылдың санамды Кыргыздан сендей табамбы
толы болып қаламбы. Мені сүйегер ишенсең, мен сүйгеннен пайда жоқ. Ашықтық оту қайда жоқ. Айтқаны менен айла жоқ деп, мынакей үшінтіп, соны мына шығарманы Әділет Азамат Ырдапбердиң эми үшінтіп атқандан кейін күнү кечинде деп тұрғанда сіз ошону эскеретиңиз талып күнү кечинде. 72 жылы айылда менин жеке ошол үйлөнүү тоюмда ушулар менен ыр ачылган эле да. Анан 70-80 жылдын тегерегинде ушулар ар бир тойдо ырды алмасайын той башталчу эмес эле да. Ошол жакшы күндөрдү Гүлайым менен чогуу отуруп сүйлөшүп отуруп да ушул чак түшкө барып кала турган болсок, Рыспай экенин быйыл 80 жылдык экен, 6-күнү кечинде деген менин тоюмдарды андыр менен ырдап берейин деп ниет кылдым эле. Ошончо жылдан бери абдан жакшы болгон экен. Ал мезгил менин эсимде, алида турат сезимде, ар дайым бирге барчу элеге, 6-күнү кечинде, ар дайым бирге жүрчү элеге, 6-күнү кечинде. Suyutu cansa gözümüde, suyunuş turçu özümüde. Sabahtan boşup sırdaştık, hey, 6-günü geçirdi. Sabahtan boşup sırdaştık, hey, 6-günü geçirdi. Sırdaşpay gelip çeçimge, çıkarmay sırdı hiç kimge. Diplom alıp söz verdin, hey, 6-günü geçirdi. Diplom alıp söz verdin, hey, 6-günü geçirdi. Ertelep barsam peşimde, egzamen bütkön gezinide. Çok aşıkpa dedim toy bolot, 6-günü geçirdi. Aşıkpa dedim toy bolot, 6-günü geçirdi. 6-günü geçirdi. Бар болуңуз мынакей, азыр ушул мезгилде аттестат алышып, окуу жайга тапшырып атат канча деген жаштар. Андыктан ушул аттестат менен тапшырып диплом алсын дегендей жакшы тилек жарым ырстет го. Келечек калайлы жаштарга мына ошондой жакшы ыр. Эми кайрадан эжекеге берели, анан мына кат жазчы магабы, кат жазчы мага дейт. Мага кат жазыңызчы. Келеңиз кат жазчы мага, сөзү Фатима Абдалованыкі. Оны Шамшыга өтөп айттык. Кат жазчы мага, бир келген биздин өмүрдө, дил бурага арнап, токтонуп калган көңүлгө. Мен күлсөм гүлүм, кайгырсам ошо кайгырган. Мен өчпөй
көз bir жарық жылдыз жөнүндө кат жазчы маған жолукпа бирок тирүүлүк кат менен келсе кабарың ошол сүйүнүч катыңды жыттап жарк этип жайнап алармын өзүңсүз жылдар өтүштү мени üşütүп өзүңсүз жылдар өтүштү мени üşütүп кат жазчы маған недендир абдан кусамын канча жыл өттү а сенден дарек укпадым канча бир түндү кабарын бербей койду деп тарынып жатып сагынып жатып уктадым кат жазчы маған кусадар күндөн алысыраак кут болуп катын жанымда жүрсөң аруба жолуңду жазам жөнөтчү дагы жалын кат сезимдер үчүн көңүлдөр үчүн жаркырап сезимдер үчүн көңүлдөр үчүн жаркырап кат жазчы маған келді бар болуңуз мынакей кандай керемет чыгарма. Бүгүн сизди ошо тердетели дагы бир мынакей залкарыбыздын заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти атактуу төкмө акын Замирбек Үсөнбаев агабыздын кечирип кой деген жакшынакай ыры бар. Ушуну кайрадан эми Гүлайым Төлөбердиева эжекебиз аткарып берсин эгер. Senden bölük ay başkanı Öçmöy durgan tübölük men üçün Sen ekensin ömürümdün aktanı Bayağınday gül çıgayra Bacırayıp gül çıgayra Bayağımday hiç kaygırmay Bayağımday süç gayra Köp sulular görünse da gözüne Köngül toktop teң gelbedi ay özüme Tatlı bolup daim birge жүрсүңдер
қанша жолу қапа қылдым ай өзіңді. Кечір жаным, суранамын кечірчі, егер шындап сүйгөн болсоң өзімді. Баяғымдай гүлчі қайра, бажырайып жүрчі қайра. Баяғымдай еш қайғырмай, баяғымдай сүйчі қайра. Баяғымдай гүлчі қайра, бажырайып жүрчі қайра. Баяғымдай еш қайғырмай, баяғымдай сүйчі қайра. Баяғымдай сүйчі қайра. Баракелде, бар болуңуз мынакей ушундай баягыдай эле болуп жүрө бергиле, жакшы жадырап, жайнап. Эми Гүлайым эжеке эки ырдаганда адилесе бир ырдап тур эми, келеби мынакей Эмин агай мындай күч келтирбей эле аккордеон ойноп атат деп көрөп анан Гүлайым эженин чыгармачылыгын бир ачып берели деп атабыз. Анан Адилет, кана Адилет эми келечегиң кең экен сенин дагы мынакей, Кудай буйруса. Кайсын айтып карасың? Калмурат Рысковдун оолуна таандык. Бейгапар жүргөн кезимде. Кана. Бейгапар жүргөн кезимде бейпайды салдың сезимге. Ак жумал жүзүм албырбай, ардайым менин эсимде. Өмүргөң адам бир келет, өмүргөң адам бир белет. Өмүрдүн таттуу күндөрүн ай, өткөрсөк кана бир келет. Өмүрдүн таттуу күндөрүн ай, өткөрсөк кана бир келет. Аттың ай мынча кечигип, акырың азыр кезигип. Өңүңдөн сенин өңүңдөн ай, өкүнүч турду сезилип. Тапкандай асылын агын, талпына бергин кыялым. Кыргыдай тынбай сагу чатай, кыялды кантип тыямын. Кыргыдай тынбай сагу чатай, кыялды кантип тыямын. Бейгапар жүргөн кезимде бейпайды салдың сезимге. Ак жумал жүзүм албырбай, ардайым акыл эсимде. Өмүргөң адам бир келет, өмүргөң адам бир белет. Өмүрдүн таттуу күндөрүн ай, өткөрсөк кана бир келет. Өмүрдүн таттуу күндөрүн ай, өткөрсөк кана бир келет. Баракелде, мынакей биздин дагы
Ушул көрсөтүү соңуна чыгып баратат, андыктан Дырдырдап бар эле. Жүзүң сүйкүм жүзүңдөн садагасы, жүрөгүмдү туюкка камабачы. Окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүл көз менен карабачы. Садагасы карабачы, окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүл көз менен карабачы. Күн артынан күн жылып өткөн сайын, күйүп ышып жүргөнүң мага дайым. Ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөм деп кагылайын. Мага дайым кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөм деп кагылайын. Карегимден жолумду издемечи, каалаганын катылуу иштегеси. Сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетим ол секетим тиктебечи. Издебечи, тиктебечи, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетим ол секетим тиктебечи. Секетим ол секетим тиктебечи. Секетим ол секетим тиктебечи. Эй, баракелде, бар болуңуздар. Эми кыска нуска эле ушу жыйынтыктоочу сөз эркин микрофон берейин. Эмне кайсы? Урматтуу кыргыз калкым, бардыгыңыздарга эмгек кайнап турган учур бекемден солу кажыбас кайрат. Ушул орус сыркынан аман болуп, ушу чак түш передачасын көрүп, көңүлүңөр дайым маанайыңар жарык болсун. Рахмат айтыңыз. Кыргыз жериме тынчтык каалайм, элиме ынтымак, ырыскечтик, береке, ден соолук. Анан ЛТР жамаатына ыраазычылык, ишиңер илгери болуп, ар дайым ушу жердин баарына кыргызды даңазалап жүрө бериңиздер. Рахмат айтыңыздар кезин. Мен дагы кошулам, ушул сөздөргө кыргыз элибизде дайым эле аманчылык болуп, оорудан алыс болуп эле. Ушул сиздердин жамаатка дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык ушул алдыга карай дайыма жыла бериңиздер, бар болуңуздар, эл үчүн маданият жагында кызмат кыла бериңиздер демекчибиз. Рахмат айтканыңыз келсин. Урматтуу телебөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча.